Достор, бул сабакта мурда аталгандай эле шилтемелерди стилдегенди үйрөнөбүз. Бирок аны баштаардан мурда келиңиздер достор, акыркы жазган инструкциябызга комментарий калтыра кетелик. Биз билебиз, ушул article p first child деген селектор, мындайча айтканда псевдокласс аркылуу жазылган селектор иштебей турган код. Биз муну жөн гана мисал катары карап өткөнбүз, ошондуктан келиңиздер ошону конспект кылып калтырып коелук. Бул код иштебейт. Бул жөн гана мисал деп жазып коем. Келиңиздер достор, эгерде биз баракчабызга көз чаптыра турган болсок, ал жакта MDN WebTalks деген биздин шилтемебиз бар достор. Келиңиздер мунун өңүн ушул эмне үчүн HTML үйрөнүшүбүз керек дегендеги тексттин өңүндөй кылып ачык көккө боёйлук. Анын үчүн мен азыр A деп туруп, төмөндөгү псевдоклассты жазсам болот. A_link деген. A_link бул кайсы шилтемелерди таңдайт? Бул ушундай anchor tagтердин баардыгын таңдайт, бирок кайсыл anchor tagтерде href элементи көрсөтүлгөн болсо, ошолорду гана таңдайт. Мисалы биз билебиз, HTML-ден азыр ошону таап алайын. Мисалы биз ушул href элементти колдонуп жатканда аны көрсөтпөй деле коюшубуз мүмкүн, кээде көрсөтүшүбүз мүмкүн. Көпчүлүк учурларда көрсөтүлөт. Биз башкача айтканда ошол href атрибуту көрсөтүлгөн гана A деген тегтердин баардыгына кайрылып жатабыз. Ушул A_link деген псевдокласс аркылуу. Келиңиздер буга төмөндөгүдөй сыпаттарды бере кетелик. Ушул 1098AD дейлик. Анын өңүн, андан кийин text decoration деген бар. Тексттин мындайча айтканда стилдениши. Ал жерге келиңиздер none дегенди таңдасак болот. Кыскасы ушул астыдагы сызыкты алып коет ал. Эгер мен муну сактай турган болсом, астыдагы сызык алынды, бирок өң болсо окшобой жатат. Анткени бул эмне үчүн окшобой жатат десеңиздер, мен бул ссылканы басып койгом да мурун. Анын ссылканы, кайсыл ссылка бир жолу басылса баракчада ал мындай стандарттуу түрдө башка түргө, башка нерсеге боелуп калат да. Ошондуктан мен баракчамды жаңыласам деле андай эффектке жетпейм. Ошондуктан бизде кийинки visited деген псевдокласс бар. Бул шилтеменин басылгандан кийинки абалы кандай болуш керек, анын жүрүмү кандай болуш керек, ошону аңдай турган псевдокласстын селектору. Мисалы биз бул жерге дагы color деп туруп, анын өңүн өзгөртүп коюшубуз керек. Эгерде мен муну жазып туруп сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, өң өзгөрүп калды. Анан мен бул жактан ссылканы баса турган болсом, мунун өңү эч кандай болуп өзгөргөн жок, жанагыдай кызгылт башкачараак өң болчу, өзүңүздөр көргөндөй. Кыскасы ошол color аркылуу түсүн өзгөрттүк, text decoration аркылуу астыдагы сызыгын алып салдык. Анан visited аркылуу ошол шилтеме басылгандан кийинки анын жүрүм турумун биздин керектөөбүзгө ылайык оңдоп койдук. Башкача айтканда, ал өзүнүн өңүн өзгөртпөйт эч кандай башкача өңгө. Андан кийин достор, дагы кызыктуу псевдокласс бар, анын аты hover. Hover деген сөз негизи эле ушул кайсы бир элементке мышканын курсору алынып барылган абалды сүрөттөйт. Мисалы мен азыр шилтеменин үстүнө мышканын мындайча айтканда курсорун алып барганда, ал өзүнүн жүрүм турумун кандай кылыш керек деген маанидеги жүрүм турумду аныктасам болот. Бул жакта мисалы келиңиздер, мен color деп туруп, бул жерге orange red деген кызгылт сары түстү алып көрсөк болот. Андан кийин келиңиздер font weight деп туруп, bold деген маанини таңдайлык. Биз бул аркылуу текстти калың кылабыз. Дагы кийинки келиңиздер достор, text decoration деген ошол тексттин мындайча айтканда стилдөнүшүн аныктап өтөлүк. Ал жакта биз келиңиздер underline деген маанини таңдап алсак болот. Биринчи маани катары бул негизи өзүнө бир нече маанини кабыл алат. Экинчи маани катары мисалы мен dash же болбосо dotted деген маанини алсам болот. Бул ошол шилтеменин, биз азыр text decoration underline деген менен айтып жатабыз. Ушул шилтеменин астын бир сызык менен сызып койдуп атабыз. Андан кийин эгерде мен dash дей турган болсом, ал сызык, мындайча айтканда бүтүн сызык болбостон
сызыкча болгон сызык болушу мүмкүн, үзүк сызыкчанын сызык болушу мүмкүн, же болбосо dotted деген таңдай турган болсом, бул checked дегенди билдирет. Анан андан кийин үчүнчү маани катары бизде кайра эле orange red деп өңдүү берсек болот. Эгер муну сактап туруп, азыр мен hover кыла турган болсом, көрдүңүздөрбү, анын өңү кызыл сарыга өзгөрдү дагы. Анан астында сызык пайда болду, ал сызык точка болуп көрүнүп калды. Эгерде мен ушул экинчи сыпатты алып кое турган болсом, CSS муну дагы деле түшүнөт дагы. Стандарттык түрдө астыдагы сызыкча бүтүн сызык болуп калат. Дагы акыркы биз карай турган псевдокласс достор, бул active деп аталат. Active бул ошол шилтеменин мен келип туруп мышканын кнопкасын баскандагы абалын сүрөттөйт. Аз да көрөсүздөр. Мунун баардыгын шилдеп бүткөндөн кийин келиңиздер, буга мындай дейлик. Background color деп туруп, ошол шилтеменин артындагы өңдү аныктайлык. Аны келиңиздер, кара түскө боёлук, black деген сөз менен. Андан кийин келиңиздер, font стайлды италик кылып алалык. Текстибизди курсив кылыш үчүн. Эгерде муну сактап туруп, бул жака келип кнопканы бастым, көрдүңүздөрбү? Басканда анын арты кара түскө боелду дагы, текст өзү курсив болуп калды. Достор, мен силерге башында айтып өттүм. Кош чекет линк менен биз бир гана ушул href элемент эмес, атрибуту көрсөтүлгөн гана anchor тегтерге кайрылабыз деп. Келиңиздер, ошондо бир мисал менен катырып көрсөтө кетейин. Эгерде мен index.htmlге барып, артиклдин эң аягында кайсы бир шилтемени href элементин көрсөтпөстөн аныктай турган болсом, мисалы a деп туруп, бул жерге тест деп жазабыз. Анан эгерде мен муну ала турган болсом, ушул hrefти алып туруп сактай турган болсом, бул жөн гана тест деп көрүнүп калды, бирок жанагындай a-lint дегендин ичиндеги ушул 113-114 саптагы стилдер колдонулган жок. Анткени анын href деген атрибуту жок. Эгерде href атрибутун ордуна алып келип туруп сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, өң өзгөрүп, биздин стилдер колдонулуп калды. Кыскасы бул аркылуу ушул кош чекет link псевдоклассынын иштөө принцибин түшүнүңөр деп ойлойм. Эгерде жалпылап айтып кете турган болсок, псевдокласстар аркылуу биз ушул шилтеменин ар кандай абалын сүрөттөсөк болот экен, жана ушул жарыя блогунун ичинде ошого жараша ар кандай стилдерди берип, кооздоп, дизайн бергенге мүмкүнчүлүк бар экен.